негизи СИЗОго жатканга чейин чындыгында мен жүрөгүм ооруйт экенин билчү эмесмин, бирок бизде үй бүлөбүздө бар эле бул өнөктө бар. Анан СИЗО деги эле ар бир абактын ар бир түрү зыян экен. Ал жерде суу билесиздер, шарттоо, имараттардагы эски болушунча шарт түзүүгө аракет кылды. Суу түшүп, мустакыл сайын денсаулыкка зыян болот экен. Ал жердеги жана аура, ар кандай стресс, ушундай бир денсаулукка катуу таасирин берет экенин билдик. Ошо азыр денсаулук жакшы, Кудай буюрса бүгүн дагы кармоо боюнча ошол башкаруу чарасын карап атканбыз. Эгерде СИЗОго кайра жибергенде же үйгө калтырабы белгисиз күтүп атабыз эми. Негизи билесиздер күнөөбүз жок. Негизи үй камагына деле чыгарганыбыз мыйзамсыз. Негизи биз акталышыбыз керек. Козголгон кылмыштын баары жогу туура эмес. Бир суроосун негизи сиз айтып атпайсызбы, буга чейин мындай бийлик менен сизди сүйлөшүүлөр болгон деп айтышты да, же ден соолугуңузга карата эле чыгарып коюшту, же сүйлөшүү болгонбу чын эле, ушул боюнча айтып атсаңыз. Сүйлөшүүлөр болсо анда мага козголгон кылмыштын баары жогу токтомок. Демек, эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Өзүңүздө көрдүңүздөр, дереза сураныбаны дагы чыгарттык. Анда сүйлөшүүлөр болсо баары жогу чыкмакпыз. Мен өзүм үчүн эле сүйлөшмөк эмесмин. Баары жогу сүйлөшмөк.